Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу көрүүчүлөр, жалпыңыздарга салам айтып, кайрадан Халва шоу программасы сиздерде конокто. Баарыңыздарга дагыда болсо жакшы маанай, жылуулук, жайкы күндө маанайды көтөрүү үчүн биз 1 саат бою алдыда кызмат кылалы деп турган учуру жана салам айтабыз. Баарыңыздарга мына ушул мүнөттөрдө биз менен чогуу энергия топтоп, күлүп, жакшы маанай алууга чакырып өтөлү. Аны эмесе биз бүгүнкү Халва шоу программасын баштайбыз. Алпаруучу мен Айпер Адамкулова. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ушул мүнөттөрдөн тарта оюн кызык башталарына кепилдик берүүдөн анткени бүгүн биздин Халва шоу программасында өзгөчө коноктор келди десек болот. Аны эмесе сиздерге тааныштырып баштай берели. Менин оң тарабымда отурган коноктордон баштасак, ырчы сулуу айым Чынара Туркменова бүгүн бизде конокто. Кол чаап коелу. Кош келиңиз. Кош келдик. Мына ушундай жайдын ысык аптабында эмне менен алек болуп атасыз? Иш үстүндө элебиз, жумуштар менен эле жүрөбүз. Ысыкка көнүп калганбыз. Көнүп калгансыз, э? Ооба. Негизи баягы чыгармачылыкка айта турган болсок, кандай ырлардын үстүндө иштеп атасыз? Акыркы жаздырган ырларыңыз кандай? Акыркы ырларым буюрса жакын арада чыгат, даярдалып жатат. Ал эми ага чейинки клиптерим, ырларым буюрса кетип атат. Эфирлерде ооба буюрса кетип атат. Тойлор болуп атабы? Болуп атат, жакшы, шүгүр. Жакшы, келиңиздер Чынара айымга кол чаап коелу. Бүгүн Чынара айым менен биргеликте бир команда болуп турчу, дагы бир бизде мыкты тамада Айдар Жекшембеков конокто. Кол чаап коелу. Айдар мырза, кош келиңиз. Тамадалык менен алектенип жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? Быйыл 4-жыл. 4-жыл. Эң биринчи алып барган тоюңуз кандай болду эле? Дагы деле эсимде. Аны көрүп алып ыйлагам, күлөм, азыр күлүп калдым да, мурда ыйлашым. Эмнесинде, кайсы жеринен ыйладыңыз эле? Мисалы, менин өзүмдүн устатым бар, Жылдызбек Турсунбаев деген. Ал кишиден тарбия алып жүрүп, баары бир практика жүзүндө алып жүрөсүң да. Бирок тойго келгенде биринчи той Соңкөлдө болгон, кыз узатуу. Нарындык болчу, нарындык кызды узатканбыз. Нарындын эли дагы аябай экен, жөнөкөй. Анан билип турса дагы, жок, ушул жаш бала көңүлү сынбасын дегендей кылдыбы. Айтор ошолор белген белектен кийин мындай пакет берет го тамадага, андан кийин аны чалып чоң алып элек дегенде. Эң жаман тоюм болсо дагы бирок мен үчүн бирок ошондо эң чоң эт алып келгем да үйгө чыгып. Негизи нарында этти жакшы тартат эмеспи? Анан чоңурагын сизге алдырышкан го. Жок, андай деле нарындыктан алып жүрөбүз, бирок андай эмес да, анда баягы ушул жаңы чыгып атса керек, ушул көтөрүп коелу десе керек да өздөрү. Жакшы. Сизге бир мотивация беришиптир да, ошондон кийин алып барам деп калдыңызбы? Ооба, ошондо көп мынтип эми анда негизи мен көп эле практикадан өтүп койгом. Просто ошол эмеге камерага иштегенден, микрофонду туура эмес кырмагандан, анан көп нерсени, мисалы, аябай катуу даярданып, бирок ошол жектен унутуп коюп, кылбай койгонум болгон да. Жакшы. Келиңиздер Айдар мырзага кол чаап коелу. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Анда Чынара айым, Айдар мырза, сиздердин командаңыздардын аты болуш керек. Кандай ат коебуздар? Жарчылар командасы кылып коелу. Кандай кылалы? Жарчылар командасы. Жарчылар? Сиз макулсузбу? Жарчылар меники болбой калат го дейбиз. Болбой калат. Жакшылыктын жарчысы да тамада. Ошондой деле айтат, жакшылыктын жарчысы. Жарчылар. Жарчылар, э? Анда жарчылар командасына кол чаап коелу. Бизде бир командабыз даяр, урматтуу көрүүчүлөр. Жарчылар командасына бүгүн атаандаш дагы бир команда бар. Аларды тааныштырып өтөлү. Ырчы Канышай Сүйүнбай бизде конокто. Кол чаабалар. Кош келиңиз. Кош болдук. Негизи умай эне болуп да чыгам деп калдыңыз, эфирде сырткары. Ошол жөнүндө айтып бергичи, кандай башталган? Жок, тамашалап эле айтып койгонбуз. Негизи менин апам умай эне, төкмө акын. Анан жанагы апамдын сөздөрү менен эфирлерде бата бергенде жанагы жарамазан айтып барган убактарда ушундай умай эне болуп коем апамдын ордуна. Ошону айтып тамашалап атканбыз. Негизи алдыда пландар барбы ушундай чыксамбы деген? Албетте, буюрса баралма келгенде, өзүмдүн жаш курагыма шайкеш келгенде буюрса албетте.
Чыгармачылыгыңызда кандай жаңылык болуп атат? Буюрса, эртең бүрсү күнү жаңырым даяр болуп атат. Аталышы кандай? Аталышы сезип турам. Сезип турам. Мотивациялык ыр десем болот. Бул бир кыздаргабы же мырзаларгабы? Бардык адамдарга. Бардыгына. Эки сабын айта кетсем, өз жолумду өзүм салып түздөйм, кыял максатыман үмүт үзбөйм деген сыяктуу мындай кандай кыйынчылык болбосун дагы ошондой жашоону уланта бериш керек деген жакшы позитивдүү маанайдагы ыр да. О, сонун экен. Келиңиздер, Кочобалы Канышай Сүйүнбайдын жакын арада ырын угуп калат экенбиз. Буйруса, ал эми сиз менен биргеликте бир командада бүгүн ырчы Норус Талайбеков дагы бизде кондукта. Кочобалар. Норус, кош келиңиз. Курсанчылыкка келейик. Эмне акыры сүйлөп атасыз? Болбойт абы. Негизи мен өзүм жай сүйлөйм ушунайчы. Мүнөзүңүз ушундай, негизи мындай ырчы болуш үчүн мүнөз кандай болуш керек деп ойлойсуз негизи? Эми ар кимдики ар кандай эме деп коет го, подача деп коет го. Мисалы, жан дүйнөсү кандай болсо, ошого жараша ыр жаратат, ошого карата ырдайт. Менин оюм боюнча ушундай. Анын мүнөзүмө жараша негизи бүт эле чыгармаларымда ушундай жай, лирикалык чыгармаларда көбүнчө. Эми кээде мындай шаңдуу болуп кетет. Характериме жараша мындай шаңдуу болуп кээде ушундай бир толкундуу болуп калам. Ушундай ырлар жаралат жакында буюрса менде да. Жакшы, акыркы чыгармаңыз кандай? Кайра деген автордук чыгарма. Өзгөчө болуп клип чыгардык эле, уже эме болуп атат, эфирлерде жүрөт. КТРде жана YouTube каналдарында жүрөт. Буюрса дагы мындай шаңдуураак, динамичныйраак ырларды жаздырдык. Мүнөзү да ошондой кылсамбы деп, Жакшы, Норус Талайбековго кочоп коелу. Норус мырза, Канышайым, сиздердин командаңыздар кандай болсун? Бул жак жарчылар болду. Биз Норус экөөбүздүн Нурлан Мамакеев продюсерлик борборунун мүчөсү болгондуктан биздин продакшндын аты KG Club Production, ошондуктан биз KG Club деп. KG Club. KG Club командасына кочоп коелу анда. Бизде урматтуу көрүүчүлөр командалар даяр. Жарчылар командасы жана KG Club командасы. Бүгүн оюн кызуу болорда сөз берип өтөлү. Ага чейин оюнчулар сиздердин алдыңыздарда көрүп тургандай эле сонун суусундуктар турат. Келиңиздер, оюнду баштаганга чейин биз өзүбүзгө энергия, күч керек. Бүгүн кечке ойношубуз керек. Сиздерден шайыр, колчап, ойноп берүүгө чакырып өтөйүн. Ага чейин мына ушул нитро энергетикалык суусундуунан ичип энергия топтоп алалы өзүбүз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү Халва шоу программасынын көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү бул Абдышата компаниясынын нитро энергетикалык суусундугу. Энергия топтоңуздар жана күч кубат алыңыздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, биз программабызды баштай берели дагы биринчи оюнубузга кезек берсек, бул тамга жегич деп аталат. Биринчи оюнубуздун шартын сиздерге түшүндүрө кетели. Сиздерге суроолор берилет бир канча. Ошол суроолорго баттан жооп беришиңиздер керек. Убакыт чектелүү болот. Болгону сиздерге бир тамга беребиз. Ошол тамгадан башталган баштап гана жооп беришиңиздер керек. Анда кайсы командадан баштайлы? Жарчылардан баштайлы? Жарды, тойду жардан баштайт. Ошода. Эки ырчышканда экөө баштайбыз. Баштаса баштай беребиз. Баштай бересиздер, Кыргызстан келечеги. Аны эмесе KG Club командасы баштай бересиздер. Сиздерге берилүүчү тамга С тамгасы болсун. Ким ойнойт? Экинчиңер жардам берип турсаңар болот. Канышай. Кыздын кырчачы уулу дейт го. Анда сиз ойной бересиз. Сизге ар бир оюнда, негизи бүгүнкү оюнубузда ар бир оюнда 1,5 мүнөттөн убакыт берилет. Ошол убакытта ким канча көп жооп берсе, ким канчалык батыраак жооп берсе, батыраак таап кетсе, ошол командага бизде упайлар берилет. Кайсы команда көбүрөөк упай топтосо, бизде белектер бар. Белектерди утканга аракет кылыңыздар. Бизде жакшы белектер бар. Ошондуктан ийгилик каалайм. Аны эмесе, Канышайым, даярсыз? Даяр.
Убакыт кеттик. Бардык суроону С тамгасынан баштап жооп бере бериңиз. Биринчи суроо Мирбек Атабековдун кроватынын алдында эмне бар? Су. Стенаны ким тарсылдатат? Стенаны соседтер. Эң сонун белек? Суусундук. Редиска канча сом? 80. Сиздин жакшы көргөн тамак? Сармай. Алтынды кайдан тапса болот? Сары булак жактан. Бекборбиевдин жакшы көргөн эри? Сагызган. Сиздин атаандашыңыз ким? Сезим. Олимпиадада кимдер жеңди? Спортсмендер. Койлор эмне жейт? Сагыз. Доктурду кантип эркелетсе болот? Доктурду? Сасыгын. Подземкадан эмне кылбаш керек? Тийбеш керек. Сиз каяктан жуунасыз? Менби санаторийден. Кичинекей арстан кандай аталат? Кичинекей арстан. Сарымышык. Сиздин экинчи атыңыз? Сасышка. Тоодо кимдер жашайт? Убакыт бүтүп калды. Убакыт бүттү. Мына ушундай суроолор болду жана сонун жооптор дагы болду десек. Болот Талмачеги чоюнда урматтуу көрүүчүлөр, азыр KG Club командасынан Канышай айым ойноду. Келиңиздер, кочоп койбойлу, жакшы жооп берип өттү десек болот. Ал эми кийинки командага кезек берели. Сиздерден ким ойнойт? Чынара. Эме берсин Чынара же. Просто бизден бир суроо да. Туура болуп болсо деле айтор тамган башынан болсо болду экен да. Ооба сөз болуш керек эми. Ойлоп таап жөн эле бир нерселер эмес, сөздөр менен жооп бериш керек. Жок, сөздөр менен бирок туура эмес болсо деле. Мисалы Бекборбиевдин ырын аты десе, Сагыз деген сыяктуу эмес, өзүнүкүн болбосо деле боло берет экен да. Ооба да. Ойной бериңиз. Кыскасы бул жерде баягы фантазия күчтүү болуш керек, импровизация керек дегендей. Сиз ойной бересиз. Сизге берилүүчү тамга анда бул Н тамгасы. Даярсызбы? Даярмын. Анда даяр болсоңуз, баштадык. Тойдо эң биринчи эмне жейсиз? Нан. Адамды эмне менен ордун толуктаса болот? Нарктуулук. Эмне менен? Нарктуулук. Адам аркасына эмне көтөрөт? Нарк. Биткоинди каяктан сатып алса болот? Нарында. Нарын. Эмнени оңой сындырса болот? Нанды да. Депутаттар эмнени түш көрөт? Норвегияны. Эмне жасай албайсыз? Нават жасай. Нават жасай албайм. Походко кимди чакырат элеңиз? Наурузду. Бакытты кайдан тапса болот? Нарындан. Дайыма ким күнөөлүү? Норуз. Индия ашканасында эмне даамдуу? Нан. Нан. Башкачараак жооп бергенге аракет кылабыз. Миллионду кантип коротсо болот? Нары бери. Нары бери. Мурдагы адамдар эмне кылгылары келишчү эмес? Нары бери баскысы келген. Намаз окуш. Кече кимди түш көрдүңүз? Ноорузду. Эң биринчи эмне сатып аласыз? Нан. Супермен кайда төрөлгөн? Норвегияда. Космостон эмне көрүнөт деп суроо берсем, убакыт бүтүп калыптыр. Орус көрүнөт. Чынара айым Норвегия, нарын, нан, Норуз. Ушул төртөө менен кутулду окшойт, Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, бул оюнубуз аягына келип калды. Жыйынтык чыгарып келип карайсак, бул оюнубузда KG Club командасы 15 суроого жооп берип жетишиптир. Кочоп коелу. Ал эми жарчылар командасы 16 суроого жооп берип жетишиптир. Кайталанма болсо дагы, бирок бир суроо ашыгыраак жооп берип жетишкендиги үчүн жарчылар командасына бул оюнда бир упайды бердик. Кочоп коелу. Аны эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, кийинки оюнубузга кезек бере берели. Бул Алло, сен кайдасың деп аталат.
Урматтуу көрүүчүлөр, Ало сен кайдасың оюнунда азыр жарчылар командасы даяр. Азыр Айдар мырза айтып берет, ал эми Чынар айым болсо табыш керек. Дагы бир жолу көрүүчүлөргө жана сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн оюнун шартын түшүндүрө кетели. Экранга ар кайсы жерлер чыгат. Сиз Айдар мырза көрүп, ошол жердин жазуусун гана айтпайсыз, калганын баарын жакындатып айтып берсеңиз болот. Чынар айым болсо табасыз. Буга дагы 1,5 мүнөт убакыт берилет. Ошондуктан канчалык көп таап кетсеңер, ошончолук жакшы. Даярсыздарбы анда? Анда баштадык. Биринчи жер. Короче, бардыңыз беле бул жака. Кызык мүнөзүн түзөт деп бересиз муну. Короче, ал жака барганда рабочий кийинип алыш керек. Бирок точно барган эмеспизби дейм, ал жакта айта албайбыз. Эгер билбесеңиз, анда кийинкисин өткөрөлү. Кийинкиси Кум төрт. Короче, бул сиздин башыңыздан өткөнбү билбейм, бирок азыр көбүнчө ушундай көйгөйлөр болуп атат. Бирок азыр көбү антпай калышканда, коркуп калышкан, закон күчүнө кирген. Сиздерге тиешелүү, Нооруз экөөбүзгө тиешелүү эмес, айымдарга тиешелүү. Ошол закон аябай өзүнүн ордуна кирген. Азыр көбү коркуп калышты андай кылгандан. Эмнели? Эркектер эмнеден болуп калышты? Таанышпай эле, короче, зордоп эле. Ала качуу. туура. Кийинкиси. Бул жактан, короче, бизде аз Кыргызстанда такыр эле аз аябай. Жок койсек деле болот, эч нерсе чыкпайт. Өндүрүш керек бул эмне? Айтпайсызбы эмне? Өзгөчө бир. Эмне десек, уулар чыгып атабы, нитро чыгып бирдеке да, короче. Айтып келет экен. 4-5 тамгадан турат деп кой. Эмне? Бизде эмне жок Кыргызстанда? Элементарный. Баш тамгасын айтып койчу. Жок, айткан болбойт экен. Кыргызстанда аябай жок. Жок койсо да. Өндүрүш тармагы. Эмне жок бизде? Убакыт бүтүп калды. Завод болчу да. Ошентип урматтуу көрүүчүлөр, Ало сен кайдасың оюнунда жарчылар командасы ойноп өттү. Алар бир жерди туура таап алышты. Ал эми азыр KG Club командасы кандай табышат болду экен байкайбыз. Анда эмесе биз программабызды уланта берели. KG Club командасы оюн түшүнүктүү болду окшойт сиздерге. Көрүп алдыңыздар, даярдан алдыңыздар дегендей сүйлөшүп атканыңыздарды байкап аттык. Анда даярсыздар болуш керек. Ооба. Даяр болсоңуздар баштадык. Биринчи жер. Кыргыздын улуттук үйү. Боз үй. Футболдун мекени. Бразилия. Дагы. Аргентина. Жок. Италия. Жакын деле, Франция. Италияга жакын, окшошуп кетет. Испания. Көп балдар иштешет, курулуш тармагы. Этаждарды салат. Стройкомпания. Ошого жакын. Туура айтабыз. Курулуш тармагында балдар эмне болуп иштешет ошо курулушта. Строитель болуп. Ошо. Эмне кылат? Ошол жер эмне деп аталат? Объект. Жок, ошо эле окшош. Котлован. Сен айткан эле ошо строительство деген эле бираз кычкачарагы да. Стройка. Башка? Мондай там бар го, үй. Ошонун капталдары эмес, өйдө жагы, жогорку жагы. Башня. Крыша. Ошо крышанын кыргызча аталышы. Там башы. Кийинкиси. Футбол өткөн жер. Ал кээкилер концерт дагы коюп келишет. Чоң эл топтолгон 10 миңден ашык Стадион. адамдар бар жер. Шарм-эль-Шейхке жакын курорттук шаар. Көп адамдар ясалып келет. Пирамида бар. Египет. Азыр ошол иштери аябай жакшы жүрүп атат. Чөп чагылышат да. Көбүнчө ошол жерде. Эгин тала жер. Убакыт бүттү. Таптыкан жок. Жакшы, айтып берүү да жакшы болду. Тапкан адам да батырактан табатты дегендей. Мына ушундай Ало сен кайдасың оюну KG Club командасы 6 жерди туура табуу менен жыйынтыкталды. Кол чаап коелу.
Ошону менен жыйынтыктап карап келсек, бул оюнда бир упайды KG Club командасы алып кетти. Жалпысынан 1-1 эсебинде келе жатабыз. Кол чаап коелу, Оюндар чыгып атабы? Уланталыбы? Албетте. Уланталы, келиңиздер, биздин суусундуктардан алып ичип туруңуздар, энергия топтоп туруңуздар. Анан сөз түрдө бүгүнкү программабызды улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, Nitro энергетикалык суусундугу бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү. Энергия топтоңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, калпы чымбы оюнубузга кезек келип жетти. Оюнчулар, сиздерге түшүндүрө кетсек, мына ушундай менин колумда карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар дагы бар. Азыр эки командага бирден берем. Кайсы командага кандай жазуу келет азырынча биз билбейбиз, эки команда да бири-биринкин билбейт. Сиздерге кандай жазуу келе турган болсо, мына ошондой бир окуя айтып беришиңиздер керек. Эгерде калпы деген келсе, калп бир окуя айтасыздар. Чын деп келсе, чын бир окуя айтып бересиздер. Экинчи командага, атаандаштарга айтып бересиздер. Өзүнүн башынан өткөн окуяларданбы? Же мамлекетте болгон жаңылыктардан алса боло берет. Кыскасы, бул жазууну же ошол окуяңызды экинчи команда таап албаш керек. Чын деп келсе, чын бир окуя айтасыздар, бирок баягы калпка жакыныраак кылып, окшоштуруп айтып беришиңиздер керек да. Калп бир окуя айтып атсаңыздар, чындыктай кылып айтып беришиңиздер керек. Экинчи команда кыскасы карточкадагы сөздү таап албаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Түшүндүк. Түшүнгөн болсоңуздар, анда сиздерге карточкаларды тарата берейин. Берди алыңыз. Экинчи командага көрсөтпөйсүз жазуусун. Командалар бири-бириңиздерге көрсөтөсүздөр. Жана окуяны ким айтат кеңеш алыңыздар. Эки команда бири-бириңиздерге айтып беришиңиздер керек. Эмне жөнүндө айтасыз? Булар айтып баштайбы? Жана экинчи команда ал окуя бул калп же чын деп табат. Кыскасы ошону таптырбай айтыңыздар, Анда даяр болсоңуздар, биз жогоруда жарчылардан баштаганбыз, ал эми азыр KG Club'дан баштай берели. Сиздерден ким айтат? Мен айтып берейин, анда бир окуя. Макул. Факт десем болот. Жанагы кенгурунун келип чыгышын айтайын. Кенгуру эмне үчүн кенгуру аталып калган? Кенгуру өзүңүздөр билгендей эле Австралия өлкөсүндө жашашат. Ал эми Австралияда аборигендер бар. Илгерки жанагындай этникалык деп, ал жака этникалык деп койсок окшошот. Анан бир Америкаданбы, Европадан туристтер барып, ошо кенгурунун секирип жүргөнүн көрүп, анан атына кызыгып, бул эмне жаныбар деп сураса, ошо аборигендер айткан экен да, кенгуру депчи. Кенгуру бул аборигендердин тили боюнча билбейм деген сөздү билгизеткен. Анан тигилер түшүнбөй эле, бунун аты кенгуру турбайбы деп, ошо ойдон кенгуру аталып тарап кеткен да, дүйнө жүзүнөчү. Ошо? Ушул окуя калпычмы? Өтө деле калпычга окшойт, чын эле окшойт деп койду. Чын эле. Жакшынакай эле кыз алдамап беребиз. Чын. Балким упай топтоо үчүн ар кандай болот? Эч нерсе обманчико дейт. Жок, чын. Мага айтып берген жок. Демек, сиздердин акыркы жообуңуздар чын. Кеңиз карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул чын экен. Таап кетишти. Башкача окуя ойлоп таба албай койдуңузбу? Жок, эми сиз фактын айтып бере салбадыңызбы? Факт кылып айттым да. Биякта таптырбай айтышыңыз керек болчу. Эчтеке болбойт, зато билип алам. Бирок кенгуру жөнүндө баарыбызга сонун маалымат болду, Ооба. Аны эмесе, кийинки командага кезек берер эле сиздерден. Биз айта алганда, Айдар мырза, келиңиз. Остурилар чыгып кетпесе экен деп койсун да. Тамашалап, тамаша жакын эмелерибиз. Мындай эле айтайын, мен өзүм Токтогулдан болом. Анан Токтогулда балыктар аябай көп. Анан сууга балыкка барабыз. Балыкка барып, биринде ошол биз бара жатып бир 2 километрдей басып барабыз да. 2 километр эми алыс эле да. Басып барып, анан сөл жылан деген. Сөл жыланды алыш керек да балыкка, же болбосо корумдарды алыш керек. Эчтеке албаптырбыз да. Билин кеп, не кылабыз, не нерип болуп кайра бара албай анан кийин бир
дос балабыз эмеге кагазга сөл жылан деп жазыпты, ыргытканда. Ыргытканда ал тартып калып атпайбы? Ал тартканда балык чыккан. Ошол чынбы же калыппы? Чын эле го дейм. Мен оюмча. Себеп деген ал эме кылганда, жылтыраак эмени кылган, анан форель ошого жакын болуп. Короче, сиз аны айтпай эле. Эми балыктар сөл жылан деп окубай эле ошо просто кагазга эле келип түштү деп ойлойм да. Салган, анан бирок көтөргөндө балык чыкканда, анан ошол калыппы же чынбы сиздерден? Калыппы дейм. Мен оюмча. Сиз балык кармап жүргөнсүз, Анткени корум кылсаң деле, сөл жан эме илсең деле, чегирткелерди илсең деле балыктын негизи түшүшү кыйын да, анан алар деле сезет да мындай дамын алыстан. Жок, түшүрөт го дейм. Түшпөсө керек. Эми экөөңүздөр чечиңиздер аны. Биз эметип албайбыз. Дейсиң, чын дейсиң. Точка цады. Сулифа. Сулифа. Чын экен. Чын э? Анда акыркы жообуңуздар чын болсо, карточкаңыздарды көрсөтүп коюңуздар. Себеп дегенде форель деген жылтыракка жакын. Жылтыракын көрөм ошо. Көргөндө эле жей берет. Ал окуп туруп түшпөйт да, ошо көргөндө. Просто мен ал сонун болгон көп ишенбейт да, анан калп болуш керек деп айтып атат. Мен да көрдүкмүн да. Жакшы, мына ушундай эки команда тең мыкты экен, баягы бири-биринен таап алышты дегендей. Демек, урматтуу көрүүчүлөр жана оюнчулар, бул оюнда эки командага тең бирден упай бердик. Кол чаап коелу өзүбүз үчүн. Ошон менен жалпы эсеп 2-2 эсебинде келе жатабыз. Келиңиздер, бир командамда утканга аракет кылыңыздар. Биздер белектер бар. Андыктан жакшыраак чамдаңыздар дегендей. Анда эмесе, кийинки оюнубузга кезек бере берсек, урматтуу көрүүчүлөр, бул оюнубуз Алло доске деп аталат. Алло доске оюну башталды, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерде шартын түшүндүрө кетсек. Оюнубуздун аты эле сонун бекен, аталышы эле. Азыр сиздер ойнобойсуздар, сиздердин доскелер ойнойт. Бул жерде эки команда бири-бирине бир тамга айтыш керек. Ошол тамгадан башталган контактка чалабыз. Эфирде экениңиздерди эскертип, анан бизде суроолор чыгат экранга. Мына ошол суроону берип, 3 вариант жообу бар. 3 вариантын айтып, бир жообун алышыңыздар керек. Бир эле суроо берилет, 3 варианты менен. Кто хочет стать миллионером дегендеги звонок другу экен да? Кыскасы, ал адам алгандан баштап 30 секундтун ичинде жетишип калышыңыздар керек. Суроону берип, варианттарын айтып, жообун алып калганга. Аны эмесе, жогоруда кежиклап баштаган болчу, азыр жарчылар баштасын. Сиздер бул жака бир тамга айтып коюңуздар. О тамгасы. Одон карабайсызбыз. Экөөңүздөр тең карап көрүңүздөр. Өзүңүз одонун жазып, Ооба, контактыңыздардан одон башталган адамга чалып байланышка чыга бересиздер. Жар-жарга омкага чалабы. Не кыласыз, чала берелиби? Чала бериңиз, үнүн чоңойтуп алыңыз жана микрофонго жакын кармалыңыз. Жана бизге суроону чыгарып берип койсоңуздар. Суроңуз күтүү режиминде турат. Дагы аябай сүйлөшөт. Бираздан кийин чалыңыз. Ваш звонок находится в режиме ожидания. Дождитесь ответа и... Алло. Ассаламу алейкум, кандай доске? Алейкум ассалам. Биз халва шоу баштады. эмесинен чалып атабыз. Мен сага суроо берем, короче, жооп берип койсуң, Кайсы жаныбардын уктап жатканда бир көзү ачык болот? А. Кит, Б. Дельфин, В. Балык дейт. Я дейт го бул. Түшүндүңбү? Кайсы жаныбардын уктап жатканда бир көзү ачык болот дейт? А. Кит, Б. Дельфин, В. Балык. Отуруп алсаңыз, Убакыт. Бүтөйүн деп калды. Бүтөйүн деп калды. Давай, балыкпы сен жоң? Чоң рахмат. Кабыл алдык. Чоң рахмат. Таашылык билдиребиз. Бул тамгасынан таптыңарбы? Аябай окуп айтып берсеңиз, я дейт. Я. Мына ушундай, кайсы жаныбардын уктап жатканда бир көзү ачык болот? В вариантын туура деп жооп берди, балык деди.
Кит негизи ана балыкты кармалган ушул бала болчу да жана. Кит дельфин баары эле бири балык болуп атпайбы? Ушул балык десең туурараак болот. тигилер чоңурагы Мына ушундай жооп алганбыз. Тилекке каршы бул туура эмес жооп болуп калды. Бул дельфин бир көзүн ачып алып уктайт экен. Мына ушундай. Доскеңиздин аты ким эле? Омка. Омка мырза көрүп атат болду экен да. Параллельно жакшы кармайт экен да. Параллель мен бул жака ачып калып да. Ооба. Аны эмесе биз кийинки командага кезек бере берели. KG Club командасы. Сиздер бул жака бир таңга айтып коюңуздар. Ала берели. С деп айталы жене да. Б тамгасын беребиз. Б. Б. Так, бизде кимдер бар? Тамгасынан карап көрүңүздөр. Үй деп койгон. Бытан. Байсариев Бакыт. Папа такси. Неме? Биздин командада Бека деген бала бар. Бекназар. Ошо Бекназарга чала алынды. Макул. Чалыңыз, үнүн чыгарып алыңыз. Давай. Бизге суроон чаап берип койсоңуздар. Алло. Кандайсың Бекназар? Жакшы, кандайсың? Жакшы. Эмне кылып атсың эле, бош элесиңби? Жакшы. Сага бир суроо берейин дегем да. Жираф күнүнө канча саат уктайт дейт? А 5, Б 3, В 2. Жираф күнүнө канча саат уктайт? А 5 саат, Б 3 саат, В 2 саат. Тапканга жардамдашып койсоң. Варианттары 5, 2, 3. Бир жообун берсин. Ооба. Убакыт бүтүп. Убакыт бүтүп атат. Бир жооп берип койсоң. 4 саат. Жок, 4 жок. 5, 2, 3. Макул 5 деп кабыл алдык. Жираф күнүнө канча саат уктайт деген суроо болчу. 5, 3, 2. Бул жерде дагы туура эмес жооп келип калды. Ал күнүнө 2 саат уктайт экен. Мына ушундай. Дос сатып кетти. Келебиз ишке жарабай калды. Эки жактын тең чалган адамдары туура эмес вариантты айтып калгандыгы үчүн эки жакка тең азырынча эч кандай упай берилген жок. Ошону менен биз 2-2 эсебинде эле калдык. Бул оюнда дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе кандай кылалы? Оюнубузду уланталы, жагып атабыз сиздерге оюндар? Негизиче жеке бир суроом бар да. Эки жак тең болуп калса, төртөөбүзгө тең приздер бар да, Азыр байкайбыз, бирок уткандарга жакшыраак белектер бар биздечи. Анда уланталы. Бир блок итип атат. Утуш керек да. Ошондуктан ийгилик каалайм. Келиңиздер, суусундуктардан алып отурсаңыздар болот. Айта кетүүчү нерсе, нитро энергетикалык суусундугу ар кандай даамдагы баягы даамдары менен чыгарып аткандыгы үчүн ар ким өзүнүкүн тандап алса болот экен. Ошол эле классика, ошол эле макс, ошол эле манго жана башка толтура түрү менен сиздер үчүн даярдалган. Нитро бул энергия топтоо үчүн. Күч-кубатыңды башкара бил. Анда эмесе программабызды уланты берели. Кийинки оюнубуз бул оозуңдан оку деп аталат. Анда эмесе оозуңдан оку оюнуна кезек келип жетти. Азыр KG Club командасы ойногону турат. Норус мырза экрандагы сөздөрдү оозуңуз менен гана айтып беришиңиз керек. Кыймылдап, жаңсап, мимика, жест нерселер колдонбош керек. Оозуңуз гана кыймылдасын, ал эми каныша айым табышы керек. Буга да убакыт чектелүү. Эгерде кечке таппай калса, убакыт созулуп кетсе, кийинкиси деп өтөрсөңөр болот. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баштай берели. Даярсыздар, Анда биринчи сөз. Балык. Алтын. 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 Тура. Курултай. Курултай. Кукушка. Курултай. Курчак. Курултай. Куртка.
Kurultay. Kurultay. Kurdak, kurkuldak. Kurultay. Keyingisi. Keyingisi? Күрөш. 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 Өзүң ошондой деп. Күрөш. Сүрөт. Күрөш. 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 Keyingisi. Keyingisi? Камчы. Аппак. Камчы. Ачкыч. Камчы. 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 Keyingisi? Бадыран. 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 Ашлямфу. Ашлямфу? Тура. Аялдама. Аялдама. Каттама? Аялдама. Аялдама. Вакыт бүттү. Вакыт бүттү. Мына ушундай сөздөрдү таба алышты. Оозумдан окуу оюну. Ал эми азыр болсо кийинки оюнчуларга кезек бере берсек, алардан кандай сөздөр чыгат болду экен, байкайбыз. Анемесе азыр бизде жарчылар командасы даяр. Оюнду көрүп алдыңыздар, Даярсыздарбы? Баштай берелиби? Анемесе баштадык, убакыт кетти. Биринчи сөз. Бычак. 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 Дептер. Деп. Çok ошону. Дептер. Дептер. Kalem sap. Kalem sap. Адеп. Çok. Giyik. Keyingisi? Kurdak. Курчак. Çok kurdak. Kurdak. Курдак. Bazar. Бадрак. Çok. Bazar. Максат. Какта максат? Bazar. Bildiğiniz? Bazar. Bazar. Pakke. Keyingisi? Kımız. Kımız. Мышык. Kok koyayım. Kımız. Nerede? Kımız. Mık ne? Selkinçek. Selki. O koku giydim hocam. Karıştır. Çıkıp kaldı o. Karıştır. Çok kokuyor. Siz okuyasınız mı birinci? Karıştır. Karıştır. Artık. Karıştır. O hareketin ama giyin. Keyingisi? Mikrofon. Mikrofon. Mades. Вакыт бүттү. Yes. Вакыт бүттү, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушундай Музыка кулağım başımda ұрып кетті. күлкү менен коштолгон сонун оюнубуз жыйынтык чыгарды. Аны эмесе бул оюнга жыйынтык чыгарып карасак, бизде жарчылар командасы азыр 4 сөздү туура таап алышты. Ал эми Кежик Клаб командасы 2 сөздү туура табышкан болчу. Ошон менен бул оюнда биз жарчылар командасына 1 упайды бердик дагы, 3-2 эсебинде алар алды да. Кочоп коелу. Аны эмесе кийинки оюнубузга дароо кезек беребиз. Бул крокодил оюну, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер биздер сүйгөн сонун оюнубузга кезек келди. Nitro энергиясы ар бир ийгиликке жол. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабыздын уланталдагы кийинки оюнубузга кезек берсек, кийинки оюнубуз бул жылдызды
тап деп аталат. Кайсы жылдыз экенин биз табышыбыз керек. Азыр экранга жогорудагыдай эле дүйнөлүк кыргызстандык жылдыздар чыгышы мүмкүн. Бул жердеги ар тармактуу адамдар чыгышы мүмкүн. Мушкерлер болушу мүмкүн, ырчылар болушу мүмкүн, бийчилер, актерлор, кыскасы баары эле тааный турган адамдар да бул жерде. Сиз жакындат айтып бересиз, ырын-ырдап берсеңиз болот, көрсөтүп берсеңиз болот. Кыскасы, Айдар мырза, сиз таап турушуңуз керек. Ырчыларга жокмун да. Анда даярсыздарбы? Убакыт чектелүү бул оюнга дагы анда эмесе баштадык. Биринчи жылдыз. Жана барган мындайчы. Монт билет го. Кыргызбы? Монт билеген. Жана тиги элден өзгөчөлөнгөн, кирпик таап алат, мындай чачындагы тармалдатып алат, кадимкидей эле каштары мындай болгон эркек. Кийинкиси. Жана мындай барган. Тактык. Мушкер. Кыргызстандыкпы? Жок. Тайсонбу? Жок, жана неме бар го, монтип билешет го жана немедечи. Какта бе, мушкер бийлейби монтип. Жок, мушкер. Атын окшоштуруп айтып атат. Жактардагы баардыгы тааный. Кичинекей балдардан бери ким болсун десе, ошону айтышат. Жан-Клод Ван Дам. Жок. Кийинкиле азыркы. Кийинки актербу? Актер эмес, мушкер, күрөшөт. Эме. Хабиб. Фамилиясы? Нурмагам. Жакшы, кийинкиси. Эң эле биздин Кыргызстанда мындай атасы менен чыгып, бирок аркасында да бийлеп чыккан кыз, ырчы кыз. Айгем Расулов. Жанагы аябай укмуш бир комторду башкарган, бирок азыркы убакта мындай аялдан аял ала берет. Азыр баары тең эле. Нурламоти. Кадимки эле таластык, алып баруучу, кийинчерээк эле клип да тартты, ырдады, дуэт тардады. Вакыт бүтүп калды. Ким эле? Мына ушинтип бүтүп калды. Урматтуу көрүүчүлөр, жалпысынан бул оюнда бардыгы эле таптоого аракет кылышты дейли. Анда эмесе кийинки оюнчуларыбызга кезек беребиз. Бул KG Club командасы бул оюнду ойнойт. Анда KG Club, сиздер даярсыздарбы? Даяр болсоңуздар баштайбыз. Биринчи жылдыз. Никогда не потеряю я тебя. 90-жыл, 2000 жылдары аябай популярдуу болгон эстрадалык группа кыргызстандык. Элес. Кийинкиси. Я подожду еще. Витас. Жок, Витасты да койдум, э? Жок, орус шоу-бизнесинин королу. Поп король. Киркоров. Аты жөнүн толук айтабыз, э? Ырчайым, кыргыз ырчайым азыр жолук салынып, хиджабка өткөн, атасы Кудул. Акку болуп учкум келип. Айпере Кубик кызы. Бул ким? Сүйүнчү радиосунун алып баруучусу. Билбейм. Бул ал эмес болуш керек. Билбесеңиз кийинкисиде өтсөңүз болот. Позитив командасынын тамашаучусу. Сары. Актан. Фамилиясы? Рыскелдиев. Мен Турагай кыргыз. Гүлзат Мамыт. Жүрөккө жүрөк, кагысын кочкорлук Берчи байкебиз. Каналиев. Бичи, апасы коомдук ишмер. Көп Европаларда, АКШларда билет. Жан Войнов. Аппак сүйүүнү кыргызча кылып аябай жакшы. Юлия Рудская. Аяна Касымова менен дуэт ырдап чыкканбыз. Айым Айылчиева. Вакыт бүттү. Биринчи жолу байкап атам азыр. Пат-паттан өткөргүлөчү. Көбүнчөсү таппай отура беришиле. Мына ушинтип бул оюнда урматтуу көрүүчүлөр, канча жылдыз оюнунда бул команда 9
жылдызы таап кетишти, ошентип алга озушту дагы. 1 упайды ал командага ыйгарабыз, кол чабалы. Ошондо кайра эле 1-1 болуп калды. Кайра 3-3 болуп калдык, ошону менен тең-тең болуп калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабыздын жыйынтыктоочу убакыттарына келдик. Кандай болот алдыда? Сиздер да санап отурдуңуздар болуш керек, байкайлы. Ана эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн эң сонун убактысына келип жетти. Бул жыйынтык чыгарчу убакыт жана биздин конокторго белек берүүчү убакыт келип жетти. Бүгүн өзүңүздөр байкагандай эле, мына ушул Nitro энергетикалык суусундугунан жана сонун белектерди биздин утуучуларга болчу. Негизи эки команда тең, бүгүн тең болуп калгандыгы үчүн эки командага тең сонун белектерди ыйгарган турабыз. Анда кабыл алып коюңуздар, келиңиздер сиздерге. Мына ушундай Nitro суусундуктарынан сиздерге сонун белектерди тапшырып коелу, Заряженный жүрөкпүз. Ооба, энергия топтоп жүрүңүздөр. Жайды мына ушундай аптабында мына ушул суусундуктарды ичип алсаңыздар, кандай энергиялуу жүрөсүздөр. Сон ойнодуңуздар, бүгүн, Ооба, жакшы үчүн да тең чыгып калышты. Энергия топтогондугу үчүн. Ана эмесе, келиңиздер, сиздерден бир жакшы бир музыкалык чыгарма менен жыйынтыктасак кандай болот? Мен суранып өтсөм. Даярданып калыптыр бул жакта Каныша айым, сизден баштайлы. Норuz экөөбүз ырдап беребиз азыр. Сон болот. Бирок эмне экенин Норuz билбейт азырынча. Кайсы чыгарма экенин билбейт, Ностальгия ыр десем жаңылышпайм. Азыр биринчи ноталарынан эле Норuz өзү билет болуш керек кайсы экенин. Турмушта боло берет кызык күндөр ай, ортобузда бар эле го ак сүйүң ай. Окуучулук күндөр өттү арадан, коштошорго мезгил келип кетти кайрадан. Алтын ай, алтын ай, алтын ай, алтын ай. Алтынай, алтынай, мен сени сүйөмүн, жаным алтынай, эстесен өткөн күндү. Жаным алтынай, эсимден кетпейт ошол айлуу түндөр ай, мемире учат экен жаш кезик ай, меримдүү сенин жытың алтынай. Canım altınay, 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 canım altınay. Oh, 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 oh. Konçolar son atkar oldu. Son atkar oldu. Konçolar Азамат, siz жалпы супсулгон алтынайлар жырга очат болуш керек азыр угалы. Аны эмесе сиздердин командадан ким ырдап берет? Айым да ырдап атат. Чынара айым ырдап берет. Sen degenim sen degen, senden bölük görbegenim görbegen, sen degende çar çabadı жүрөгüm,
Азаматсыз кол чалуулар сонун аткаруу болду, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына ошентип жакшы маанайда, сонун маанайда бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн жарчылар командасында Чынара Туркменова жана Айдар Жекшенбековдор болду. Кочап коелу азаматсыздар. Жана Кейж Клаб командасында Канышай Сүйүнбай жана Норус Талайбеков болду. Кочаулар болсун. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Келип жакшы маанай түзүп, оюн куруп бергендиңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Силерге чоң рахмат. Силерге чоң рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз коштошчу убакыт келди. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси бул Нитро энергетикалык суусундугу болду. Ар бир жакшы жашоо образы үчүн Нитро сиздер үчүн мотивация берет. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.